Бүгүн 27 майда Балыкчы шаарынын Маданият үйүндө Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлиги тарабынан дайындалган Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун түзүлгөндүгүнүн 100 жылдыгынын жана Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн түзүлгөн күнүнүн урматына Мекен артык өмүрдөн аттуу концерти болуп өттү. Биздин иш-чарабыз 7 шаарда 7 концерт проектisi боюнча Мекен артык өмүрдө аттуу биздин чоң программада концертибиз мамлекетибиздин бүткүл облус аймактары боюнча жүрүп жатат. Негизги максаты өткөн тарыхка кайрылып, аны эскерип, ошонун деми менен келечекке баруу жана ошондой эле аскердик кызматты, аскердик чыгармачылыкты элге тартуулап, аны да даңазалоо болуп эсептелинет. Майрамдык салтанатка Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөр армиянын борбордук уюнунун жана Кыргыз Республикасынын Коргоо министрлигинин өзүнчө аскердик көрсөтмөлүү оркестринин өздүк курамы катышты. Концертке 8-чи мотоаткычтар, гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын өздүк курамы бардыгы менен катышып, жана Балыкчы шаарынын тургундарына жана конокторуна бардыгына ачык эшик жарыялап концерт уюштурулуп жатат. Концерт мыкты өтүүдө, өздүк курамдын маанайы көтөрүңкү. Майрам алдында мен дагы учурдан пайдаланып, ошол 8-чи гвардиялык мотоаткычтар дивизиясынын өздүк курамын, жалпы эле Кыргыз армиясынын өздүк курамын эртеңки келе жаткан 29 май куралдуу күчтөрүнүн күнү менен чын жүрөктөн куттуктап кетким келет. Куралдаштарыма узун өмүр, чын ден соолук каалап кетмекчимин. Мекенибизде тынччылык болсун, асманыбыз ачык болсун. Ушу биздин өсүп келаткан муундарыбыз жаркын, жакшы, жайдары келечекте өмүр сүрүшсүн. Жашасын Кыргыз армиясы, жашасын Кыргызстан. Эскерте кетсек, 29 май Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн күнү. Бул күндү белгилөө туурасындагы чечим 1992 жылы кабыл алынып, андан бери расмий түрдө майрамдалып келет. 29 май куралдуу күчтөрүнүн майрамы келаткандыгына байланыштуу баарыңыздарды жана өзүмдүн санаабаштарыма, чогуу иштегендериме баардыгыңыздарды ушул майрамыңыздар менен чын жүрөктөн куттуктаймын. Жакшы ийгиликтерди, жакшылыктарды, жакшы тилектерди ар дайым биздин өлкөбүздө аманчылык болсун. Аманчылык болсо баардыгын биз жеңебиз дегенде.